Üşür degende bizde mesele var. Üşür deyt. Özü biz Kırgızça üşür dep könüp kalganбыз. Özü bul негизи Araptын sözü ошур деген сөздөн келет. Ашара деп 10 деген сөз. Ошур деген 10дон 1. 10дон 1 дегенде бул жанагындай байлыгың жетеби жетпей бага каралбайт üşүрдө. Sen janантип там ташыңан тышкары, аркы беркиңен тышкары сенин сейфтети $2000 ашык, $130,000 ашык акчаң туруш керек. Же болбосо короодо 40 койдон ашык коюң туруш керек. Же болбосо уюң 30 үй болуш керек деген маселени айтпайт. Ал жерде жөн эле үшүрдө 10дон 1 бересиң. Ал кандай десе тапкан түшүмүңдүн 10дон 1 бересиң. Мисалы эгерде сиз бир жерди айдай турган болчу болсоңуз, ошол жерге эгин эгесизби, үрөөн эгесизби, эмне үрөөн эксеңиз да кайырмасы жок. Ошол жерден чыккан түшүмдүн 10дон 1 Кудай Таалам ошол жерге сизге ошо өстүрүп, ошол түшүмдү берип аткан үчүн Кудайга шүгүр иретинде ошол түшкөн түшүмдүн 10 тонна болсо 1 тоннасын ошол эле кол жука, жетим жесир, муктаждарга, алыска барбай эле өзүңдүн жакыныңа деле берсең, ошол моюндагы парыздан, милдеттен кутулгандык болуп эсептелет. Бизде көп учурда ушул маселеге көңүл бөлүнбөй келет. Ошон үчүн көп учурда биз береке таппайбыз. Анткени биз 10 тонна буудай ала турган болчу болсо, 10 тоннанын бардыгын 1 тоннасын берсе деле, 9 тонна Кудай Таалам берекесин берсе, о 10 тоннадан ашык берекесин берет. А бирок 10 тоннанын 1 тоннасын келип туруп, 1 тоннанын бардыгын жанагынтип келип туруп бир муктажга берип салса, адамга оор келип, оор сезилет дагы, аны бергенден ачынып, отуруп, кыскарылып отуруп, белки 9 тоннанын дагы берекесин качырып алабыз да. Ошондуктан шариятта ошур маселеси бар. Ошур деген 10дон 1. Түшкөн түшүмдүн 10дон 1 берүү керек. Мисалы арпа эксеңиз, картошка эксеңиз, сабиз эксеңиз, кант кызылча эксеңиз, дегеле капуста эксеңиз, эмне болбосун, 10 кап болсо 1 кап, 10 тонна болсо 1 тонна. Арам нерсе аралашты, ал нерсенин берекеси качат экен. Ошондуктан менин айтайын дегеним, эгерде үшүрүн бербесең, шарият көрсөткөн адал жол менен билбестен туруп, ар кандай жолдор менен өзүң билгениңди кылып эле жасай бере турган болчу болсоң, Кудай Таалам ар кандай себеп менен бизде эл эмгегин жер жебейт деген түшүнүк бар. Эл эмгегин жер жебейт. Бирок жер Алланын өкүмүнө баш ийет. Эгерде сиз элдин эмгегин жеп атсаңыз, элдин эмгеги ошол. Сизге 10 тонна буудай берсе, анын 1 тоннасы жетим жесирдин акысы эле. Бирок сиз 1 тоннасын да сатып туруп өзүңүзгө жумшап койдуңуз. Сиз элдин акысын жедиңиз, Алланын өкүмү менен жер дагы сиздин акыңызды жейт. Жер сизге бербейт, анткени жер Алланын өкүмүн аткарат. Биз анча-мынча Алланын өкүмүн аткарбай, Алланын буйругун аткарбай намаз окубай коюшубуз мүмкүн. Орозо кармабай коюшубуз мүмкүн. Бирок алар асман, жер, ай, алам, күн, ай кыңк дебей Алланын буйругун аткарат. Алланын буйругу күнгө чык десе чыгат, токто десе токтойт. Демек, бизде шариятыбызда дагы бир көңүл бөлө кете турган нерсе үшүр деген түшүнүк бар. Көпчүлүк эл үшүрдү түшүнбөйт, үшүрдү бербей жүрүп атабыз. Үшүр берсе, түшүмүңүз мол болот, Кудай буйруса, түшүмүңүздүн берекеси болот. Кийинки жылдарда дагы Кудайым берекесин берсе, мындай сизде дыйканчылык кылып банкрот болуу деген болбойт. Кудайым буйруса берекесин берет.